Ташиевдин ишин цындабай аны сүрөп туруу керек. Дүйнөдө эң татаал маселе бул чек ара, согуш, апаат, алаамат. Бул ушул чек арага байланышкан. Заманбап дүйнөдө али күнчө Палестина-Израиль талашы дал ушул чек ара маселесине байланышып, жалпы адамзатты чоочутуп келатканы буга далил. Чек ара маселесине келгенде эч качан утулган тарап болбошу керек. Эки тарапты бирдей канааттандырган келишимдер кабыл алынып, профессионал адистер гана бул маселени чечкенде чек ара коопсуздугу жолго коюлат. Кыргызстандын буга чейинки бийлик башчылары коомчулуктун ар кандай пикирлерден коркуп, чек ара маселесин чечпей келишкен. Башкача айтканда чечкиндүүлүккө барышкан эмес. Эми демилгени колго алып, чек арага жакын аймактарды күн алыс болуп келген чыр-чатактарды түбөлүккө токтотуу маселесин көтөргөн. Камчыбек Ташиев жөнүндө да коомго ар кыл көз караштар чыга баштады. Ачыгын айтыш керек, Тажикстан, Өзбекстан интернет сегменттеринде биздин азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевди жерден алып көргө урган. Өздөрүнүн бийлигин сөгүп, кыргыздарга жерибизди, кенибизди, суубузду алдырып жибердик. Ташиев туруктуу позицияда туруп, чек ара маселесинде Кыргызстанга көп аймактарды алып алды деген пикир күч. Кызыккандар окуп койсо болот. Маселенин түпкү максатына келип, мамлекетибизде түбөлүк тынчтык болсун десек, коңшулар менен компромисске келип, эки тараптуу көйгөйлөрдү сүйлөшүү жолу менен тараптар ынагандай бир пикирге келишибиз керек. Болбосо провокациялык жагдайда Душанба менен Ташкент Кыргыздын жери болчу деп ал буттана берилген менен маселе чечилбейт. Ырас Жапаров Ташиевда келечек, тарых алдында каратак болуп калгылары келбейт. Демек, чек ара маселесин тактоодо алар Кыргызстандын кызыкчылыгын сүрөбөй жатышат деген догма жалган жала жана карандай калып. Кудай коңшуну менен мекенди тандап бербегендей эле кыргызстандык казак, өзбек, тажик, Кытайдан башка коңшусу жок. Болушу да мүмкүн эмес. Мына ушундай шартта биз мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдеш үчүн ириде чек ара маселелерин чечип, жергиликтүү тургундардын коопсуздугун камсыз кылуу биринчи маселе. Мына ушул жагдайдан алып караганда Ташиевдин ишин биз сындап эмес сүрөп турууга мажбурбуз. Жакында Лейлек районундагы Арка айылындагы жолдон Тажикстанды көздөй баратат деген бир нече бензовоздор чагылдырылган видеону соц тармактарга таркатышты. Ал бензовоздордо күйүүчү май бардыгын жана бул Камчыбек Ташиевдин убадасынан Тажикстанга күйүүчү май алып өтүү убактылуу туюу салынган кийинки көрүнүш экенин баса белгилеп айтып башташты. Болбосо ал бензовоздор кайдан чыкканын аткарган милдеттүү тийиштүү кызматтар тарабынан бир нече ирет түшүндүрүлдү. УКМКнын чек ара кызматы Лейлек районундагы нефти чыгаруучу компаниянын бензовоздору чийки затты Кочкор Ата шаарына ташып жатканын билдиришкен. Бирок мындай расмий маалыматтан кийин да Кыргызстандын бир облусунан экинчи облусуна мунай зат ташыган автоунааларды Ташиевдин калпы катары көрсөтүүгө аракеттенгендер токтошкон жок. Демек, алардын видео тартуудагы максаты ушул болгон: жалгандан чынга айлантып, Камчыбек Ташиевдин мамлекет үчүн жасап жаткандарын коомчулукка тескери образда чагылдыруу болгон. Ар бир адамга жараткан өзү абийир берсин. Шүкүрбек Эркебаев, Булак Казат Чекиторг. Кыргыз жери проходной двор эмес. Тажик тарап тежиктене берсе, блокадага кабылат. Эки чөнтөгүнө эки академияны салып алган Топчике Тургуналиев пайгамбар жашына келгени менен илгерки түшүнбөстүктөрү дагы эле кала бериптир. Анын айтымында, советтик бийлик, Компартия Борбор Азиядагы республикалардын чек араларын аныктоодо баарын чакчылекей кылып, кийин жарыла турган бомбаларды көм салган экен деп сакалдуу башы менен апыртып, күнөөнүн баарын совет бийлиги менен Компартияга жүктөдү. Анан дагы көргөн билгенин айтып олтуруп Путинге асылып, анын айтканынан ташбалекет да болбоду, ал убадасын аткарбады деп аны да күнөөлөдү. Аксакал адам оюна эмне келсе ошону оттоп дөрү берсе боло береби? Бир туруп Москвага жалдыраган тажиктер Кремлдин тилин табышып, Кыргызстандын керемет жерлерине ээлеп, анклавдарды көбөйтүп алышкан экен десе, кайра өзүнө өзү каршы чыгып, баса ворук Тажикстанга берилсин деген чечим жок деп мага 2010-жылы өкмөттөн билдиришкен дейт. Тажикстандын Кыргызстандагы ворук анклавы Москва, Кремль Кыргызстандын мыйзамдары эмес, жаратылыштын да мыйзамдарына туура келбейт. Эң жөнөкөй мисал келтирсек, адамдын денесиндеги зыяндуу шишик пайда болгондо операция жолу менен алынып ташталат. Ал эми зыяндуу шишикти кыргыз-тажик чек арасындагыдай коррупциялык жана контрабандалык жолдор менен азыктандырып туруу өлкөбүзгө
өзүбүзгө зыян экенин ар бир адам түшүнүшү керек. Түшүнгүсү келбегендер үчүн андай жолдорду биротоло жаап таштоо керек. Дагы бир мисал келтирсек, кой короонун ортосуна карышкыр делип жайгашып алса, айдап чыгайын десек, азуусун көрсөтүп ырылдап турса, алып кет кашабаңды деп Кудайга жалынабызбы? Кудай пудайыңды урганы жок, карышкыр бөлтүрүктөрүн көбөйтүп, койлорду четинен кырып жеп коюп жата берери турган иш. Ошондуктан президент Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, Путин, Назарбаев, Мирзиёев менен бирдикте анклавдарды алмаштыруу, көчүрүү үчүн саясий чечим кабыл алуулары керек. Ансыз учкундан жалын тутанып, Борбор Азияны каптаган өрткө айланганда кеч болуп калаары түшүнүктүү. 30 жылдан бери саясий, экономикалык жана идеологиялык согушун жүргүзүп келаткан АКШ баш болгон капиталисттер отко май куйгандын үстүндө болушат. Бул жерде Вашингтон жана эп демократия аралчасы болгон Кыргызстан тарапта болушу мүмкүн деген божомолдор таптакыр туура эмес. Тескерисинче, АКШга демократия керек эмес, аларга Борбор Азиядагы башаламандыктар керек. Алар мурдатан эле Афганистан, Сириядан калган курал-жарактарын Тажикстанга берип, ИГЛдин калдыктарын Афганистан менен Тажикстандын чек арасына жайгаштырып койгон. Азыр болсо жаңы президентинин келиши менен абал тескери жагына ооду. Самолеттун тепкичинен чыга албай 3 жолу көмкөрөсүнөн кулап түшкөн президенти баш болуп, АКШ мурдагы күчүн жоготту. Украина, Белоруссия, Арменияда чуу жараткан капиталисттер Борбор Азия аркылуу Россия менен Кытайга таасир этүүнү каалашат. Бирок колунан келбей калды. Анткени биринчи, экинчи орунда турган Россия менен Кытай күчтүү держава болуп, Белоруссия, Казакстан, Өзбекстан өнүккөн өлкөлөргө айланышты. Бүгүнкү күндө УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин сунушун аткаргысы келбеген тажик тарап тежиктене берсе, блокадага кабылып, ачкасынан кырылып калышы мүмкүн. Тажикстандагы диктатуралык режим ичара тил табыша албаган 10 жылдык жарандык согуш, коррупциялык жана мафиялык системасы, көп сандаган криминалдын түрлөрү болуп, Ворух анклавы аркылуу күндөн күнгө көбөйүп баратканы өтө эле чектен чыккандык. Мындай жапайычылыкка 30 жылдан бери чыдап келишкен кыргыз элине рахматын айтып, анклав кылып ээлеп алган кыргыз жерин бошотуп бериши керек. Зарлык Дыйканбаев, Булак Азия Ньюс гезити. Орусияда кыз талашып, кыргыздар менен башка улуттун өкүлдөрү массалык мушташты. Түнкү клубка келген эки топтун ортосунда кыздын айына мушташ болгонун оперативдүү кызматкерлер аныкташты. Санкт-Петербург шаарында 12 апрелде таң эрте түнкү клубтун жанындагы массалык мушташка катышкан 20 адам кармалды. Саат 4:46 Борбордук округдун полициясына топтук жаңжал жөнүндө билдирүү келип түшкөн. Ыкчам кызматкерлер түнкү клубка келген эки топтун ортосунда кыз талашып, мушташ болгонун аныкташты деп билдирди полиция кызматкерлери. Жаштар бычак жана башка куралдарды колдонушкан. Натыйжада 4 жаш жигит ооруканага жаткырылды. Алардын бирөөсүнүн курсагында, экинчисинин көкүрөгүндө терең жаракат бар. Дагы экөө колдору кесилген бойдон качып кетишкен. Мушташ көчөдөгү көзөмөл камераларына жазылып алынган. Кадрларда спорттук кийимчен жаштардын клубдан көчөдөн чыгып кетиши жана мушташ башталганы көрсөтүлөт. Полициянын айтымында, Кыргызстандын жарандары менен Тыва Республикасынын жергиликтүү тургундарынын ортосунда мушташ болгон. Полиция кол салуунун себептерин аныктайт. Текшерүүдөн кийин кылмыш иши козголот. Булак Лайк KG. Путин мигранттардын балдарын мектепке алууда пайыздык чектөө киргизүүнү тапшырды. Өткөн жумада Орусиянын президенти Владимир Путин орус мектептерде мигранттардын балдарынын саны көбөйүп кетпешин көзөмөлдөө талабын койду. Президент мигранттардын балдары класс ичинде басымдуулук кылып, башка окуучулардын орус тилин жана маданиятын үйрөнүүсүнө тоскоолдук жаратпашы керек. Бул билим берүү системасына олуттуу көйгөй болот деген пикирин айткан. Ал Европа менен АКШнын мектептерин мисал келтирип, мигрант окуучулардын класс ичинде көп болушунун айынан жергиликтүү жашоочулар балдарын башка мектепке которууга мажбур болот деп чогуулайт. Россияда мындай учур катталбаш үчүн мигрант окуучулардын пайыздык катышын карап чыгууну билим берүү ведомствосуна тапшырган. 2020 жылы Орусиянын мектептеринде 140 миңден ашуун мигранттардын балдары билим алган. Ал эми жалпы мектеп окуучуларынын саны 16 миллион. Булак ЖТТВ чекиткейже. Хандар кайтсын, хандарды качырган кыргыз кыйын болуп кеткен жок. Наоборот, куту качкандай күндөн күнгө кыйын кезеңдер, өмүрү болуп көрбөгөн жосунсуз жоруктар, тынчсыздануу, кооптонуу.
Жаркын келечектен үмүтү үзүлгөн эл туш тарапка чачырап, айылдарда ашык атаар уул, сайма сайып урпак улар кызын калбай баратат. Дагы кайсыл күндү күтүп атасыңар кыргыз? Журт башына келген төбөлдөр акылга салып, намысты ойготуп, келечек үчүн кам көргөн болсоңор, эң биринчи хандарды кайтарсаңар болмок. Төрүнөн балким көрү жакындашып барган хандар да кыргыздын кыраандары, кымбаттары болгон. Бөтөн эл, бөтөн жерге намыстуу эрлер кынындагы бычагын да таштаган эмес. 7 апрель эң каргашалуу күн болгон. Кыргыз өтө чоң жаңылганбыз. Эң мыкты президенттин кадырын билбей кашаяган күн ал. Көкүрөгү тунук, көөдөнү сокур эместерге кимди ким атканы айдан ачык көрүнүп турат. Бакиевди кууп жиберип жыргайм дегендердин бирөө камалып чыкты, экинчиси камалып олтурат. Жашоо бумеранг, мындан да хуже болушу мүмкүн болчу. Негизи эле жакшынын баркына жеткиче өмүр өтүп, күн бүтүп калбаса экен. Жаннат Мамасадыкова.